Эмне үчүн тиги НАТОго биз каршы айтпашыбыз керек? Ким адамзатка каршы дейт? Советтер Союзунун формасы менен кийсең айырмасы. Жабык белгилерди изилдөөчө УКМКнын төрагасы Камчык Ташиевке кайрылып көрдүңүзбү? Кайрылгам. Садыр Нуркожоевичке жолуктурсам жок деп инисине жолуктуруп мен ошондо эмне себеп деди сизде суроо берди. Төртөөнө да жазган катым бар. Атамбаев, Отунбаевга чейин, Жээнбековке чейин жазгандар баары. Крым кимдики? Кыдыршаевичтин тиги балдары ГКМдан чуть-чуть токтотуп калган. Действительно болмок. Эмне үчүн тиги НАТОго биз каршы айтпашыбыз керек? Россия Федерациясынын президенти Владимир Путинди колдойм деп ачык эле айттыңыз да. Камчыбек Кыдыршаевич, сизге кайрылам. Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигине караштуу Назар Ньюс ТВ каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто социология илимдеринин кандидаты доцент Нарынбек Касымалиев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Нарынбек мырза, биздин студияга кош келиптирсиз. Рахмат, чакырып чогуу илимий иштерге көңүл буруп койгонуңуздарга. Нарынбек мырза, биринчи суроодон баштайлы. Бала кезиңизден балкып арзанчылыктын даамын татып, СССР убагында төрөлүптүрсүз. Андан кийин мектепте окудум, мектептен окугандан кийин Артекке бардым дедиңиз. Так ошол бала кезиңизден баштап акырын Советтик армияга өтүп кетсек. Рахмат. Эми Советтер Союзунун убагында азыркы кездеги армиянын ал кезде акча төлөнбөйт, за идея барабыз да. За идеяга барып. Идея үчүн күрөш, Идея үчүн күрөш. Ал жерде манифест деген болот, ар жактан тарыхтан кетсек, 47-жылдардан. Анан армияга чакырылдык, армиядан сразу кеттим, калып калган жокмун. Барып эле Москвага түшкөм, Москвадан бери жакка бир анча мынча убакыт өткөндөн кийин мага Крымга жиберди, могул машинени берип, гражданский машина, ГАЗ-50 ушуну. Ушул машина. Анда канча жаштасыз? 18 жаштада. Ошондо сиз Украинага жакын жерде кызмат өтүп атасызбы? Украинаны басып өтүп атпайм мен. Украина Харьковдон басып өтүп тиги Крымга баратам да. Симферополь, Севастополь, Запорожьянын баарын басып өтпөдүм. Мына же жазылып турат мына. Тула, Курск, Харьков, Краснодар мына. Ушунун баарын басып өтүп атам. Анан басып өтүп баратсам, кээде кирип каласың да, базарга кирип каласың. Базарга кирип калсак, кемпирлерди карачы ошол кездеги. Советтер Союзунун формасы менен кийсең айырмасы. Бизге эмне сатып атса ошонусун берет десеңиз. Кемпирлер ушундай ыйлап, ой, жөн эле формачан кирсең, алма сатат, эмне сатат. Мына колунда Советтер Союзунун формасы менен киргенде бизге берет. Карачы. Акысыз эле? Акыркысы. Акысыз? Акысыз эле берет. Анткени советский форма менен кирип атабыз. Көрсө Советтер Союзу баарын куткарса, анан кантип анан таштап койгон болот. Ушундай тарбияланып калдык. Отан айырмасы. Азыркы кезде солдат тияка барып азыркы солдаттардын кээ бирөө тонап атпайбы тигилет. А бизде кирсең, кемпирлер эми согушту көргөндө ыйлап алмасы эмнеси баарын берет коебуз, алып кетип калат. Гүл болсо гүлдү карматып коет. Бер деп кайдадан. Мына айырмасы ушунда Советтер Союзу тигинде баары тең болгон. Ошол учурда азыркы тапта кээ бирлер Советтер Союзу туура эмес болгон, жакшы тараган десе, кээ бирлер ой Советтер Союзу кайра келиш керек деген ар кандай талкуулар жүрүп атат. Сиздин пикириңиз кандай? Карачы, качан бекер окудук. Бекер окуп турганыбыздын баарын азыр Израиль алып кетип калды. Каякта балдарым көчөдө азыр канчасы жүрүшөт. Больницабыз бекер эле. Эки жака кенен чыкчылар. Мен Москва менен 51 сом менен барчым. Мени тосуп алчу, ой окуйсуңар тияк бияк деп. Мындай немени национальный вопроска каршы чыккан бизде жок эмес болчу. Каршы эмес болчу ушундай Советтер Союзу. Уш жерден ана Сталинге рахмат айтады. Улутма мамлекетинде кидете чечилип калгандарын. Ошол мезгилде СССР акча үчүн күрөшкөнбү же идеология үчүн күрөшкөнбү? Идеология үчүн күрөшкөн. Идеология үчүн. Советтер Союзунун согуштан сырткары болуп, кененчилик, эркиндик үчүн жашаш үчүн. Азыр караңызчы, украиндык деп бөлбөйт элек баары бирде жашады. Жашап чогуу жүрдүк, чогуу служба алып жүрдүк. Обществода чогуу жатып жүрдүк. Андай саясат жок эле. Бул жерде жанагы карабайсызбы, башында айтпадым, неофашизмдин балдарын кичкейден тапшырат. Бизде андай болгон жок. А именно бул батыш Украинанын тарабынан жана бандеровчулардан колдонгон экен да. НАТОго берип салсанан азыркы кезде жанагы Венгрия, Румыния, Польша булардын баарын Советтер Союзунун солдаттары бошотту да. Эчтеме карачы, буларды басып салган деп территориясынан. Анан кандай бир жерде Советтер Союзунун аскери жаманатты болот. Жаманатты кылыш үчүн эмсике айтайын, туура эмес болуп калабы, болбойбу.
Союзду жок кылыш үчүн карачы, Афганистанды ачып ичти. Деги эле ошо СССРдин таркаганы сиз алдын ала жазып чыккан дейт да. Алдын ала Ошол боюнча кеңири айтып берсеңиз. ошол жөнүндө абыдан жаздым. Чыдабадым деме. Чоң аталарым, атам баары фронтта экен. 2004-жылы келгенде мен Москвадан өзү 96 келдим. 95 шаарга катышып 96 келсем, жүрбөйүнбү тиги косвенный наблюдение кыл деп. Көрсө разведканын бир методу мен ошо ойлоп алам, анда окуй эле келем. Анан окуп, кийин окууну өткөзсөк, анан социология боюнча разведканын методдору экен. Жүрүп изилдеп жүрүп, жөн эмес да, такай көчөдө жүрүп изилдеп калгандан салды балдар да бар да. Могул знактарды коет да. İşte Кыргызстанда Гормеранын жанында экен. Ана муну алып калган көрсө, бул английский разведканын методу экен. Ушулардын негизинде алып анан бул жерден жакшы база болбосо, обосновать этип жасыш, тыстайта кыйын болот өзү. Анан жастым, жасып туруп, анан Горбачевко деп жасып, Кыргыз патентке 2009-жылы 30-октябрь жасып, анан авторский могуну алдым. Ошол жерден мен атымды Тыным Сейит деп беришти, авторскийге берет экен. Муну алдым. Анан мунун негизинде туруп алып туруп, бул жерден российский консулствосуна биздин жерде бар экен Кыргызстанда. Ошол кезде бөлүм башчысына кайрылдым. Мен Москвадан окуп жактап келген. Мен өзүм москвичмин, жарыммы москвич дедим. Ата-энем ошол жактан болгон деп жазып жүрүп, анан бул жерде могул статьяны көрсөттүм ошол бөлүм башчысына. Синергетик аламаттын алдын алабын деп. Бул жерде көбүрө таң калат, биз суверенитет өзү жок. Биринчи уровень бар, экинчи уровень, макро уровеньди кошо караш керек да сат. Макро уровеньди карабандай турган бизден бияктан болду тиги анын баары. Анан ошондо Сирияны жаздым. Сирияда согуш боло турган күндөр. Ошол жака көңүл бургула деп, ушунун баарын тиркеп туруп анан карматтым. Ошого көңүл бургула деп, Суэц каналга көңүл бургула деп, афгандык жокерлордун Кавказдагы мүнөздөмөсү деп, кавказдыктардын берген деп. Ошо Грузия башталып элек. Мен жасып баарын тең мына Грузия башталып элек. Баарын тең жасып анан ушуну тиркеп туруп анан Путинге жасап Путинден жардам сурадым. Аталарым бирөө ушунда эгиз экен, бирөө калып калды, бирөө келди разведчик, ошолордун бирөө ядерный бомбанын сынагына катышкан экен сепарат. Ошолордун документальный кинолор сөз тартылды. Берсеңиз мен кичик родинасына музей коюп коеюн дедим айылга. Себеби биздин айылда дагы согушка барбаган адамдарга эчтелик тургузуп, фронтовиктин ордуна, а фронтовикке катышып келгендерге айылда өкмөттөрү жок да фамилиясы. Караңызчы, какой дискриминация жүрүп атат фронтовиктерге. Караңызчы, анан ошол себептен анан жазып бизге кайрылып калдым. Анан бул жерден табиринчи нерсе жеке ал эле эмес. Карачы кандай авторитеттүү кишилер эле. Назарбаев 11-жылы жазып, сиз авторитетте баарына уюштуруп жүрөсүз. Көңүл буруңуз дедим өзүм. Мында турат. Лукашенкоға жазган экен, мынаңыз. Андан кийин СНГга жазган экен, председатель СНГ. Ошолордун баарынан колум алды. Келип докторскийиңди жакта дейт. Бул болбойт. Деп анан бул жерде эң чоң Гүлжан Каримовна бир чоң зап кафедра болуп турганда изилдеп жүрүп, могул кагазды алдым эле да, коронавирус жөнүндө. Айтайынбы, айтпайынбы? Айтсаңыз болот. Мына зап кафедралар Улуттук университетте. Социология, социальный работниктер келсем, врачи без границ деп Швейцариядан өкүл экен, биядан ачып алыштыр. Канчанчы жыл айтасыз? Бул 2008. 2007-жылы 8 майда Александр Шедловский чакырган дейт да, Россияга. Эмне үчүн чакырган, баргансызбы? Чакырганда могул статьяларын берсем, окуп турат, сиз келиңиз, өзүңүз каяктыксыз, эмнеге андай Москвичке жасап, Москва суверенитет өзүнчө силерге. Андай болбойт. Мен адам барып ошол жерден казап алды. Буттары жок, буттарын ошол жерге бердим. Мен өзүм ошол жактан окудум, защита диссертациясы. Ошол жерге служба кылдым. Жөн эле служба эмес, мага Кырымга Брежнев менен кимдин дачасына жиберди. Косвенный наблюдение деп. Могу машинени берди. Я наполовину москвичмин деп жибердим да. Десем, анан Шедловский ошолордун баарын жашуулардын баарын берди. Ошол себептен чакырган. Анан киши кийин бошоп кетти, анан илимий иштеримди негизинде жаздым. Анан муну дагы ушул жөнүндө проектти кылып 21-жылы 15 февралда кимге Садыр Нуркожоевичке кайрылган экен. До сих пор жатат, ответ жок. Ответ жок. Ушул жерде айтып атам мен муну.
символдордун негизинде ошолорду жаңы жабык шериктеш мамлекеттерде, башка мамлекеттердин ортосунда ошолорду мен ачып берейин, изилдейли чогуу, сизге баш ийсин. Анан экинчи да үчүнчү маселеси могу жерде тиги оонго мен каршымын, оонду жоюш керек, Советтер Союзу жок. Мына ошону жазыпмын. Ар кайсы знактар бар. Мен ошолордун негизинде теске салам. Теске салыш үчүн мен бир канча жанагы баарын тең карап чыгыш керек, алардан бөлүш керек. Неофашизм, фашизм тарабын бөлүп туруп анан берсең контент анализ болуп анализ чыкпайт. Сиз айтып атпайсызбы ошол атайын түстөр менен анализ жүргүзөт? Да. Акыркы учурдагы Россиядагы кырдаал, Украинадагы кырдаалды түстөрдүн негизинде изилдеп көрдүңүзбү? Изилдеп мен азыр анча-мунча образование менен соттошуп университеттер менен убактым тийген жок. Муну салсак болот, потому что газетага чыгат, краскалар калып калды ар кайсы тамдардын боорунда. Жасып анан муну үчүн мен үч жерге сизге баш ийсин, ГКМБга сизге баш ийсин деп атпаймынбы? Ошол жөнүндө өзүнчө центр ачалы деп. Бул жерге алардын эмеси жок, спецтери жок. Спецти мен табам, чогуу болот, чогуу кайрылышы. Мына сиз да кошулсаңыз болот. Сизде бар экен ойлор, барып эки жактуу ой жүгүртүү анализиңиз так экен. Ошолордун адан бизге жана боёктор келбеди. Бүт дүйнө жүзүнө келген боёктун тиги знактын баары келип биз кетишет. Бизден алып алып чет мамлекет революцияларга кетип атпайбы экспорттолуп? Көрүнөк жарнактар бизден кетет. Да, бизге келет. Булар развивающий страны ушундай колдонот экен да булар. Шпиондор бар да сыртта жатат. Серунуку, Массаттар баары эле туруп атып, ар кайсы знактар бар да. Илбой жана президенттин Илбой жака кеткен, аяктан билбей эле каяка кеткенди билсең болот могу жерде. Бар, анткени алар ага барбайт, ал знактарды коюп кете берет. Ана муну коелдо. Демек алар знактар белгилер менен гана сүйлөшөт. Белгилер менен сүйлөшөт экен. Караңыз, сверхрад жана гибридный война аскерлердин методдору. Мен бул жерде жасап атпайм. Скрытных методов зарубежных стран, и в том числе СНГ деп. Муну ошонун араке, яны тоже не вундердин, чогуу жасайм. Бирок мен ошону таап алдым да мына, кайрылып. Нарымбек мырза, эгерде ошол жабык белгилер коюлат да, коюлат деп атпайсызбы? Ар имараттардын алдыларына коюлат. Ар кайсы жерде. Школдун жана стена под мостом баарында. Ошондой коюлат. Аларды ким көзөмөлдөйт? Көзөмөлдөбөйт, өзүлөрү көзөмөлдөйт, эч ким көзөмөлдөбөйт экен. Бизде жок, анткени колума кагаз салбадым. Эч ким билбейт. Эч ким билбейт. Мен колума кагаз салбадым муну. СНГ ГКМБ Бакаевтан. Рассмотреть вопрос о сотрудничестве дейт. Булар бул тарапта биз изилдеген эмеспиз дейт. Ушул метод. Бул эми сверхсекрет атайын экен да мына колума кагаз берип. Ушул жабык ыкмалар менен колдонулган түстөр деп коелу же белгилер деп коелу. Белги, знак, символ. Кыргызстанга зыяны барбы же жокпу? Кыргызстанга сөз болбой койчу эле. Азыр мына мисалга айтайын, эми сиз буяк темадан чыкты дегениз, башка жакта боло элек нерселерди ачабыз да. Мына азыр бир эле жагын айтайын, медицина тараптын. Балдардын баары тили жок чыгып атат, сүйлөбөйт, төрөлүп атат. Кандай кылабыз? Кандай кылса болот? Кыздар баарын опрос кылып көрүңүзчү. Жаш балдар вообще көп сүйлөбөй атпайбы баары тең эле. Значит, бизде какой-то саясат бар да, муну караш керек. А врачтарга диагноздалат да, компьютерден чыгарат да, кесип салып дары берет. Мунун факторун таап чыгышыбыз керек. Туура. Каяктан чыкты? Этимологиясын таппасак, кайыктан ким айтат аны муну? Мына мен кайдам? Себеби мен Афганистанга барбай туруп могун изилдеп таап карачы, алдашкан. Себеби вот Афганистанга барып атууга кеткен баланы таап алып анан бул изилдеп жүргөм. Ошондо ачык жаздым мен буларга. Жабык белгилерди изилдөө боюнча УКМКнын төрагасы Камчык Ташиевке кайрылып көрдүңүзбү? Кайрылгам. Сразу эле могу тополоң деген катыштым, революция болгондо мен барып кат жазгам. Анан Айгүл Жапаровнага да кат жазгам. Кабыл алып коюшуна жок десе. Эми жабык белгилерди Айгүл Жапарова түшүнбөсө керек. Айгүл Жапаровна барганда шайлоого көрүнүп калбадыбы? Илимдин кандайдыр илимдин кандидаты эмес да? Жок, илимдин кандидаты эмес. Бул кишиге барган анткени шайлоо учурунда офисинде болдук да, мен Садыр Нуркожоевичке жолуктурсам жок деп инисине жолуктуруп, мен ошондо эмне себептерди сизде суроо берди. Эмне кереги барасың? Кандай цел бар да? Мен айттым. Момундай методдорду иштеп чыккан, ошонун баарын мен айтып берейин деп анан газеталардын баарын чыгарып бердим. Иниси чыгарып кеткен дагышык бар, жооп жок мына. Анан Ташиевичке, Кыдыршаевичке неме кылгам? Чогуу кайрылгам. Кабыл алып коюңуз, момундай бар экен десе, андайын канча тополоң, мен баарын айткам. Баарын тең. Азыр жабык белгилер дагы эле өз ишин улантатабы? Улантат, айтпайт. Алар жок мына могу жерден 4 канча президент кетти. Мен баарын эксперимент кылдым. Баарына тең, баары тең ошо мен тарапты билбейт экен.
маяк тарапта. Бул структура. ооба, структура. Структура болгондо да тигилерге жалп жана порядки бешей болуп калганда тигилерге жакшы кийинип алып, жакшыраак баары тең ошондой кийиш киришет. Төртөөнө тең жазган кат бар. Атамбаев, Отунбаевга чейин, Жээнбековге чейин жазгандар баары жооп бербейт, түшүнбөйт. Баары талкаланып жок болду. Бул структура. Азыркы ушу структураны караша, бул кимдин Кыдыршаевдин тиги балдары ГКМдан чуть-чуть токтотуп калды. Действительно болмок. Действительно болмок. Нарынбек мырза, мага өтө кызыктуу да. Бул сиздин окутка бияга көрсөткөн темаларды мен үстүртөн карап чыктым. Бирок сиз айткан, сиз берген маалыматтар тактаана чыккан. Да? Үстүнөн чыгып атат. Бирок ошол эле учурда эми келечекте да түстөр менен сиз сөз изилдеп көрдүңүз болуш керек. Азыркы бийликтин дагы үстүнөн кандайдыр түстөрдүн үстүнөн иштеп чыгып көрдүңүзбү, же ал коомчулукка азырынча жашыруун сыр болуп турсунбу? Жашыруун сыр кылсак да болот, астыгы как философ катары да астыга жылып айтып койсок, орустар айтат, забегание вперед дейт. Эми койсок, себеби карачы. Украинаны карабай туруп, ничего не определись. Талкалап атат орустар. Анан биякта да бар да ошонан. Карачы, бул киши азыр очень мындай ортодогу саясат жүргүзүп атышат. Жакшы, туура. Эми ошо саясат туураны киде гарантия бир жерден башка бирөө чыгат дагы, призывенге окшогондор. Урдуруп ийет. На самом деле бул жерде анан экинчи саясаты азыр мына Саудовская Аравия илгери качан бизге жардам берип иштелди. Булардын баары эле бүт Американын структурасы. Бар тең бизге берип аткан азыр жакшы кошулуп атабыз. Мусулмандар менен биригип атабыз. Кайра жакшы мусулман болуп, Курандарды кайра окуп, мечиттерге кайра барып, мунубуз эми как адам катары ичибизди тазалап турганга да өзүнчө ар бир адамдын өзү. Анан чоң саясат келгенде бул өзү жылдырбайт экен. Ким адамзатка каршы иштейт? Америка иштейт. Америка, буржуазиялык мамлекеттер. Анан бизди унутпайлычы. Болду, мурунку 5-жыл башка болгон Франция революциясынын кереги жок. Кийинки 17-жылда Афганын 40-жыл идеология калып атпайбы? Как не болуп, биз баарыбыз талкалап салдык, карачы. Туура. Карачы идеология. Анан бул жерде бизге дагы эмне үчүн тиги НАТОго биз каршы айтпашыбыз керек? НАТОну жаап салды, идеология өлүп атат. А тигилер басып келатат, бизди же урганы жок Советтер Союзу. Бул жерде биригишибиз керек, ынтымак болушубуз керек. Бирип сатпаш керек, бул жерде ар бир урууларды ким жанагы неофашизмге өтүп кеткен адамдарды мен жакшы таап чыксам. Россия, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан деги эле Советтер Союзунан тараган мамлекеттер учурда акча үчүн күрөшүп атабы же идеология үчүн күрөшүп атабы? Идеология да бар, акча да бар. Караңызчы, очень хитрый. Ошо не определились еще. Караңызчы. Жалаң акча алып Москвага тияк болбой жасап калса, Советтер Москвада ачка калып атат да, бөлүшпөйбүз да. Мына бизге айтып коелук, Кумтөрдө Рыжков келип неме да, ошол ачка биринчи. Кумтөрдө Рыжков Москвада Кремльден келип. Андайын башталды. Анан бул жерде распределение труда мировой экономиканы, мына ошондо булар кошулуш керек да. А сөз адагы жүрүп атат, акча дагы, анан биягы да жүрөт. Биягы жүрсө, кээде мини революция кылып атышат. Любой убакта жасашат, любой жерден. Аларда жанагындай неме жашыруун, күчтүү, вымпелге окшогон мондай командалары, разведкалар иштейт. Айсы гана мамлекет болбосун, акча үчүн күрөшсө жеңеби же идеология үчүн күрөшсө жеңеби? Акчанын артында идеология жатат да. Акча деген менен бир андан идеология бар да. Кантип жерди басып алсам, мына биздин баары кетип басып алып жок кылды Советтер Союзу. Акчанын баары бүтүн Америка, Западка кетип, чандала биздин кишилер кичине пайдасын көрүп калды. А бербейт да. Тигилер закон кабыл алып атат, тууралап калбаса, антем бойло азыр бул жерде иш башталыш керек. Нюрнбергский процессте болбойт да. Канча киши бизге кол койду. Алтын печатты коюшуптур. Ошондон ары соодагыш керек. Немтер абайлагыла, неметиштер, силер. Ама булар калп эле секирип атат. Польша, Германия, тиги Чехословакия. Биз силерди куткарганбыз. Силер ошого жооп бериңиз. Кайда элеңер? Биз силерге канча миллион акча бердик убагында. Мына биздин акчабыздын бар ошол жака кетти. Азыр силер сатыла албайсыз. Ошон үчүн айтып атпайбы? Какой-то бир убакта алар өзүлөрү келет кайра. Сиз буга чейин армияда кызмат өтүп жүргөндө, Украинанын жанында, Украинадан Харьковдон басып өтүп, анан тиги жака Харьков, Курск, ушу бүт Запорожьянын баарын басып мына могу машина менен. Тышкы саясат тууралуу суроо. Тышкы саясатта аз көрүп атасыз Украина менен Россиянын күрөшү. Бул жерде
Россия Федерациясы Путинди дүйнө жүзү азыр бокочу көрсөтүп атпайбы? Чындыгы кайда жатат? Сиз Харьковдон баса өткөн киши катары айтып өтсөңүз, Крым кимдики? Крымды мен жана башында сизге бердим. Крымчы. Зеленский дал. Крым эми, Крым бул азыр Россияныкы. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путинди колдойм деп ачык эле айттыңыз да. Ачык эле айттым. Учурда ал кишини ачык колдойбуз дегендер чандагана кездешип атат. Ушу Путинди кандайча колдойсуз? Эмне үчүн? Калданча колдогондо мына могул разведка методдорун эч ким билбесе керек. Булар пневматик аламынан барып анан колдойм. Жок, разведкалар бар эмес, алар кишилердин артынан табыштырма бересиң, барып ошону жок кылып, ошону меники көчөдөн ызынактарды алып моделдештирип баарын тең билем основа. Путинди тарыхта биринчи жолу не фашизм менен күрөшкөн алгачкы лидер десек. Лидер деп койсок, эми менин түшүнүгүм, сизге да рахмат, менин таза аналитический мышление экен, көптү көрүп, көптү эл менен иштеп, мындай жерде эч ким алып барбайт. Мунусу да чоң ийгиликтерди карайсыз, антпесе болбойт. Путиндин баары эле коркутуп атпайбы? Конечно, көрө албагандар бар дей. Көрө албагандар, анан бардык эле солдат атсал, бардык орустарды, украинтарды кырган жок. Украинтар өзүлөрү кайрас балдарды аткылатып өткүлүп атпайбы? Алар өзү баштабадыбы? Орустарга тиги сабак бердирбей, унижение кылып, Прибалтикадан канчасын камашты? Орустарды согушка чейин. Согушка чейин 70-жылы мен армиятында Советтер Союзуга отпускага баратабыз десе. Не фашизмдер, ана Путинди мен колдойм, даже Путинге эмне колдойм? О портреттерди берем, ары жылат граница, ана мондай разведка управлениясына менде бар экен деп. Я сотрудничать. Мен көрдүм, анализ кылдым, салыштырдым. Мурунда колдом. Нарынбек мырза, сизге эркин микрофон. Карымымдан алыстамак чоң энем раматлык иман саламат болсун. 3 жылда 2ден 6 эгиз төрөгөн. 24-тө мен атамынан давра калып калды. Андан кийин дагы төрөсө этек астында өлүп калыптыр. Андан кийин 27-жылы бирөө каза болот, бирөө мына могу жакында каза болду, 91-ге чыгып ушул. Бул ядерный бомбанын сынагына катышкан 5-несі ошондо. Атам экөө тең согушка кетет, согушта болуп, атам разведчик экен, минага жарылып калат, келет. 44 келет. Агасы болсо Асан 5 жыл согушуп, Смоленский бүт барын, Курский дугала барын неметип, бошотушуп, бир ай калганда каза болгон. Бир ай эле калыптыр согушка. Каза болду. Жебистин дагы баягы рейхстагга желек коюш үчүн конкурент болду, атып салды, чети андайда изилдеп жүрөм. Бир ай калганда өлтүр, анан ошол жерге госпиталь жатып өлгөндө өзүнчө кладбище экен багышты. Госпиталь 7-чи кладбище экен. Анан караңызчы. Сталин өлөт 52-жылы территорияны немецтер Польшага бергенде көрүштөн Польшага өтүп кетти. Бактысы жок. Бул жерде анан немецтерге дагы айтайын. ДНК-сын алып туруп Польшага өткөзүп бериптир. Ошонусу жакшы болот. Алардан топ-топ Красный Кресттен топтоп бул кишилердин ДНК-сын алып сактап койдум. Согуш бүтүп калса жолсо бул. Эми мага ушул этапка келдим. Астан сөөгү канча сом турат дегенге суроо коюп сүйлөшүп атам. Сөөгүн сатып алыш керек. Атам өмүр бою ыйлап жүрүп, өт эгиз үнүс. Ошолорду алып келем болбосо өкмөттөн жардам сурап 3 президент 4 тең баарын тең катышасын, баары карабай койду. Баары тең карашпай койду. Эми өзүм ойлойм, согуш чыгып кетти, анан ошол себептен жок дегенде кичик родинасына жанагы немесин сөөктөрү келбесе дагы кийинген кийимдерин дивизиясынын документальный киносу малый родина балдар үчүн келечек үчүн коюп коелу. Идеология ошол болот. Антпесенен кандай болот, баарыбыз бирин атып кетип атса, азыркы солдаттардын идеологиясы акча менен болуп, анан бизде туруп атабыз да. Баары. Ошондой жаңы болгон аталарым ошондой баары разведчик болгон. Камчыбек Кыдыршаевич, сизге кайрылам, президентке кайрылам, Садам кошо. 21-жылы кайрылгам. Ушул изилденген нерсенин негизинде сизге кайрылып жасып даже институтуңуз бар экен, ылдый Кудай берген тарапта. Ошого да барып текшеришип баарын, ушунун баарын сүрөткө тартып алган. Ушунун негизинде сиз кандай айтасыздар? Кабыл алсаңыздар, неме кылбайлы, центр ачалы, ушул тарап боюнча изилденип. Силерге каршы мен тем более силерди революция убагында силерди колдоп чыккам мен. Ошол жерде күн чыгыш тарабы менен кайтарып тургам. Ошондо. Анан кабыл алсаңыздар, келсек, жалага таштап койгон болбойт. Мына орустар да билбейт окшойт. Россиядагы.
А Россиянын разведчиктери билет, эмне кылат? Тигини жок кылат, тигини алып келип ичине таап чыгышат. А мындай көчөнү изилдеп жанагындай мен сырттан ичине кирбестик, көрдүңбү? Сырттан таап чыгып атам булар. Ал көрсө ошолордун баары секир болгондон тиги бирөөлөргө айтса, бирөөлөр тиги ызынактарды коюп кетет экен да, көрдүңүзбү? Совсем башка айырмасы бар. Анан дагы бир немем, эгер силер макул болсоңуздар, тиякпай, неметпей, мен советский разведчик аялдар менен иштешүүгө мен даярмын. Себеби алар көп сатпайт экен. Биздин эфирге келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Ошол жабык илимдерди изилдөө бул өтө кыйын. Кандай болсо дагы Кыргыз элине, Кыргызстанга ошол сиздин изилдеп жаткан жабык илимиңиз пайда алып келсин. Рахмат сизге передача. Мына айтып коюш керек. Сиздерге чейин муну эч ким чыгарбай койду. Эркин чыккан сиз өзүңүз сиздин ушул немеңиз компанияңызга эң чоң ийгилик карайм. Эч кимде болбогон жаңы нерселерди ачып чыгыңыздар. Рахмат айтканыңыз келсин. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигине караштуу Назар Ньюс ТВ каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто социология илимдеринин кандидаты, доцент Нарынбек Касымалиев болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.